Унаалык аттар түрүндө жорго өзгөчө унаа болуп, ат бутун өтө сылык сермеп, абада чаба куруп, үстүн опоңдотпой термелеп жүргөн ат жүрүш өнөрүн кыргыз жорго атаган. Жорголук өнөрү жок атты жортук деген. Жорго айрым жылкыга туш келген өнөр эсептелет. Ал эми кыргыз төкмөлөрүнүн ардак аты сөздү коюлуштуруп сүйлөгөн чечендик жөндөмү барларда жорго өнөрү менен аталып, жорго сөздү адамдын жоргосу деп колдонгон. Кайсы бир ырчы токтогулду урматтап, биз чорубуз сиз жорго дегени аны ырастайт. Кыргыз ат сынчылык маданиятында жоргону сынга толтуруу, жылкынын жорго өнөрүн өстүрүүгө абдан зор маани берген. Жорго айгыр, жорго бээден туулган. Жорго кыргыз ат минүү маданиятында абдан барктуу, каадалуу унаа болгон. Жорго минүү кызыктуу болгондуктан жоргодон дайыма тер кургабай турат. Ошого сынчылар жоргонун тери кургабайт, эркенин жашы кургабайт деп кортундулаптыр. Кыргыз тарыхында Жакыптын боз жорго, Шырдакбектин, Жаңыл мырзанын жорголорунун баяны эл ичинде айтылып келет. Жорго мингендердин ээрде отуруу сыягы да окшобойт. Үзөңгүнү чирене тээп, тезгин тарта кайкалап сөөлөттү жүргөн. Жоргону салдыруу, жорго минүү сыягы жарашымдуу болууга койгон сынчылардын жоосунсузга жорго мингизсе жарашпайт деген баасы макалга өтүп, жорго мингендер боюн түздөп, жорго баркын чыгарып салдырган. Жоргонун кадырын сынчылар мындай жактардан көргөзгөн. Бакыт. Кыргыз жашоо карашында жорго минүүнү бакыттын бир белгиси катары сезип, бир күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин, бир чайнасаң май чайна, былчылдасың оозуңда, бирди минсең жорго мин, кылтылдасың астыңда, болооруңда болуп өт, боз жоргодой бөжү өт деген макалдар менен жоргонун кыргыз жашоосундагы кадыры бакыт катары бааланган. Каада. Жоргону кадырлуу атайыне каадалуу кыз Дөөлөтмөн мырзалар минген. Билим китепте торкотон менен жайкалып, боз жорго менен чайпалып, байбиче жөнүп калыптыр дегендей, көчтө Дөөлөтмөн энелер ак элечектерин заңкайтып, жол жорго минип чайпалып жүрсө, каркыралуу кыздар сулуу жорго менен сеңселип, нарктуу баш кийимдери башында омоктуу, кыйшайып, кыңрайып, термелип койбой сөөлөттү жүргөнү алардын кадаасын көргөзүп турган. Атап айтканда, жорго минген адамдардын көзүн талдырган. Ошого элде жоргонун баркын мингенде билерсиң, жакшынын баркын өлгөндө билерсиң деген макал чыккан. Жоргонун каадасы адамдар арасындагы мамиледе, дос жар тутунууда жорго тартуулоо өтө чоң сый кадаасы болгон. Бул каада билим китепте айыл башы аксакал топ башынан баарына жоргодон тандап миндирди, жоо бөрөсү эр манас, жоо марттыгын билдирди деп айтылып, ошондон сыйдын башы жорго тартылуу салт болуп калган. Намыс. Кыргыз маарекелеринде жорго салдыруу жарышы эл журт намысын утуп, ээсине бет кадыр алып берген. Жорго жетилдирүү, аны багып тутунган адам өз коомунун Дөөлөтмөнү мыктуусу катары каралган. Жорго тартууга жарап, жорго салыштырууда озуп чыгып, эл ичинде жорго салдырып жүрүү сыяктуу намыска жараган унаа болгон. Сынчылар жоргонун жорголоо өнөрүнө карай суу жорго, жол жорго, кой жорго, чапма жорго, шайбар жорго деген түрлөргө бөлгөн. Ал жорголордун өнөрлөрүндө окшотпой атаган. Суу жорго. Жоргонун ичинде суу жоргону күчтүү жорго эсептеген. Суу жорго салдырганда эч качан төрт бутун жазбай сермеген. Атап айтканда, жоргосун жазбаган жоргону көрсөткөн. Анын үстү өтө тынч болуп, катуу салдырганда да аякка койган кымыз, суу чайпалбай жүргөн жорго болгон. Суу чайпалбас жорголук өнөрүн суу жорго атап, суу жорго жүрүмүн жылжып бөжүп деп сыпаттаган. Суу жоргонун ылдамдыгы учкан жылдыздай, аккан суудай тез жүргөн. Суу жорго салдырганда куйрукту сүмбөдөй кое берип, тизгинди недирип, өтө көркөм сыягын чыгарган. Кыздардын мүнөзү сылык, сыпайылыктын көрүнгөндүктөн суу жоргону каркыралуу кыздар минген. Көчтө айылдаш курбу кыздар көч алдында суу жорго менен сызып чубашканда, алда качан көч алдында конушка жетип, кыз ойноок ойноп көчтү күтүшкөн. Кыз кумай оюнда кыз алдында суу жорго менен кош этек көйнөктүн этеген суу жоргонун куйругуна жаба көркөм сызган, артынан кыз кууган жигит да суу жорго менен кууп, аракеттери жорго ыргагына ылайык өтө ысылып, сыйлуу оюн курган. Жол жорго. Арналуу жолго минчү жол арбытчу жоргону жол жорго атаган. Жол жоргонун жүрүмү өтө ылдам. Жоргосун жазбай, чапкан ат илеше албаган ылдамдыкта шалкылдап жүрөт. Жол жоргону билим кетепте Айдаркандын эргөкчө жол жорголуу шалкылдак, жорго чалыш киши экен деп сүрөттөнгөн.
Жол менен жолдош болгон жортук атуулар чапса аты арыган, басыгы менен ага жетпеген. Ошого жорго минген менен жолдош болбо. Жоболоңдоо менен айылгонбо. Жорго минген жолдошуңан айрылат. Көп жашаган курдашынан айрылат деген коркунду макалдар чыккан. Качан сапарга жолдош болгондор жоросун минген атына байкоо салып анан жолдош болгон. Жоргонун жүрүшү чөптүн башы сыдырым желде чайпалгандай көрүнгөндүктөн анын жүрүшүн чайпалуу деп атаган. Билим китепте аба кең эс кошойду, боз жоргону чайпалтып, аксакалын жайкалтып деп көркөм жүрүмүн сүрөттөгөн. Жорго чайпала жоргологону менен үстү тынч, күнчүлүк жолуп тарткандар кыйналуу сезбеген. Жоргону дөөлөтмөндөр тутунган. Чапма жорго. Ат жорго өнөрүн бирөө чапма жорго деп атаган. 4 бутун текши кое берип, тыбыр шилтеп, абаны сызып, чабактап, ылдамдыгы чапкан аттай баратса да жоргосун бузбай жүргөн жоргону чапма жорго атаган. Чапма жоргонун 4 уягынан даңкан үзөңгөгө карай чачырып, аркасында чаң созолонуп, бирок ат соорусунда чаң ийлеше албай соон көрүнүш жаралат. Билим китепте боз жоргону аргытып, артынан чаң баргытып деп сүрөттөгөн. Чапма жоргонун жорголук жүрүшүн шалкылдап, шалактап деп атаган. Чапма жоргону кыл мурут жигиттер, жаш мырза манаптар минген. Кой жорго. Ат жорголук өнөрүнүн бирөө кой жорго болуп, жоргосу майда жүрүшү жай болгондуктан арийне койдун ылдыйдагы жорголой басышынан эликтеп кой жорго атаган. Кой жоргонун жорго жүрүшүн кылтылдоодо деп сыпаттаган. Билим китепте жортуулга минген көй буудан жоргосу чыгып кылтылдап деп жай жүрүштү сүрөттөгөн. Кой жоргону картайган адамдар, элечегин заңкайткан байбичелер минген. Кылтылдаган кой жоргого балалуу бешик өңөрүп, күнчүлүк жерге жүрсө, бала бешикти кадымки терметкенде уктап келе берген. Шайбыр жорго. Аттын жорголук өнөрүн бир түрү болуп, жорголуп жортуу, бөрү жортуш салуу сыяктуу аттын жорткон жүрүшүн шайбыр жорго атаган. Билим китепте басыгы чыгып алчактап, шайбырынан төндүрүп, жоргосуна көндүрүп деп сүрөттөптүр. Шайбыр жүрүш бөрүнүн жорткон басыгын көз алдыга тартат. Шайбыр басыкта жүргөн ат жолду абдан арбытып минген адамды жортук сыяктуу кыйнабайт. Бирок башка жорголор сыяктуу жоргосун арбыта албаган. Эл ичинде басыктуу ат, жүрүштүү ат деген аталыштар менен аталып кеткен. Шайбыр жүрүштүү ат өндүрүш адамдарын